Ken sana öyle giyinen siz. Aa. Evet. Yarınlar yükler. Anda hurmatlı kollegalar, sizlerge çoğun rahmat. Anda daim jolu sizlerden soranış, hükümetin жаңы губернаторuna yaşlap yardım verip çoğu birgelikte ынтымақта көңілді жалғап ели. Мен ойлаймын, тыныштықта, аманшылықта бололуп, ошол мезгилде кыргыз эли жалпы тынччылыкта, аманчылыкта болот. Азыр аксакалдардан экөөңүздөр чогуу жүрсөңүздөр, коллектив чогуу жүрсөңүздөр, киргизип, ошол жерде отургузуп, атаңыздарды берип, ордуңар майлуу сүттүү болсун деп сурап коюңуздар. Siz başlayın. Burası bıraktırız. Ana gelinizler. Endi жаңы дайындап отқан жетекші қатарында облыстың түйшігі ор, біз білеміз. Ошондой болса дағы жаштығар атқарып тұрған іштер жана өзгөртүүчүлөр бар. Эми иштегилик болсундан ары дайын. Элдин байкалын катмар элдин рахматын алып, эл үчүн ап кызмат кылышына тилектер. Комна булар. Куттайбыз, үйүндөр калайбыз. Куттайбыз. Куттайбыз элиңдер. Бұл тергелген бе? Андырған ректорсын.
Ода. Неler oltasın? Ha? Dökülür. Sizler de kırmızı da şey koyuyor. Bir tane Спасибо, это полугайра. О. Интервью алып болды да. Естественно, мында болып та кіре Қандай шықшы? Hazır koyulayla sürekli. Деспей там. Ой, не спей там. Негизи өкүл катары бир эле суроо берейин деп атат да. Негизи келген кадр мурункунун ишин жасабайт да. Анан сиз кайсы ишти баштап койдуңуз эле ошол иши аяктап соңуна чыкса деп мындай жүрөгүңүздө бар да ушул маселе? Эми, конечно, ар бир жетекчи келгенде өзүнүн планын коет. Конечно, мен мурунку жетекчинин деле планын, ошонун программаларын аткарышка аракетинде жүргүздүм. Ошол эле кезде бизде мына эми көрүп атасыздар, дүйнөдөгү жүзүндө болуп аткан ковид оорусун алдын алуу үчүн биздин азыр больницанын курулушу жүрүп атат. 100 орындык. Вот ошону мен аягына чейин 1-ноябрга чейин бүтүрөм деген өзүмдүн планым бар эле. Ошону менен эле бирге менде дагы 2-3 пландар бар эле. Асфальт жолдорду бүтүрүү, аягына чейин чыгаруу. Мисалы үчүн ошол эле кезде азыр Кроттун жолун аягына чыгаруу 2 километр бастырып бүтүрүп калды. Жана ошого окшогон иш пландарыбыз бар эле. Өнүктүрүү фондунан биз ар бир бала бакчаларды быйылкы жылы жыл оор болгонуна карабастан 20 жакын бала бакчанын ачылышын күтүп атканбыз. Анын аягына чыгаруу. Ошого окшогон ар бир иш жасай турган иш пландарыбызды пландаштырганбыз. Мен ойлойм аны мындан ары да улап кетишет. Себеп дегенде биз тандаган пландардын баардыгы элге керектүү пландарды тандаганбыз. Эмне жөө менен кызматтан алындыңыз? Анан ошол эле учурда алдыда пландарыңыз шайлоого катышасызбы? Буга чейин Бир Бол партиясына жардам бер деген дагы миш-миштер калды. Ушул боюнча пикириңиз? Биринчиден эми мен бүгүн кызматты сөзсүз мен каалайын деп мен аракет кылып атам. Бул эми азыркы замандын талабы ошондой болуп атат. Себеп дегенде жаңы бийлик келди, жаңыча иштейли. Өздөрү жаңы идеяларды ашыралы деген максатта бул иш план ишке асса керек деп ойлойм. Анан ошол эле кезде Бир Болго жардам берди деген сөздөн алысмын. Себеп дегенде мен ал губернатор болуп отурган үчүн мен бир дагы мына партияны шайлайсыңар, мына партияны эме кыласыңар деп мен көчөгө да чыгып айткан эмесмин, эч кимге андай эме кылган эмес. Ошол эле кезде кырдаалды тынч өткөрүп алалы деген аракетти жасагам.
Ал эми элдин ичине акча таркатуу ушундай фактылар элдин арасылыгы болот. Анын көпчүлүгү ушу кандидаттардын астында жасалса керек. Алар кандидаттар өзүнүн баш менен жооп берсе керек деген ойдомун. Андан кийинки планым эми азыр политикадан кеттим деп мен кетпейм, конечно. Дагы болсо элиме кызмат кылам. Биз өзүбүз ушул госслужбаны мен жөнөкөй кызматтан баштап тандаганмын. Мен жөнөкөй жумушчунун мүддөсүнөн чоңойгон боламын. Менин бир чоң кызматта агам же болбосо бир туугандарым иштеген эч ким жок. Бул ушул министрликке чейин жеткен кызматка мен айтам Алланын колдоосу менен өз пешенектерим менен гана бардым. Мындан кийин дагы эгер эл колдосо анда мен андан кийинки кадамдарды жасап элге кызмат кылууну жүргүзөм. Парламенттик шайлоого барасызбы? Аны эми убакыт көрсөтөт. Болду? Макул. Ийгилик болсун. Бардыңыздар. Саламаттыгыңыздар. Ийгилик болсун. Макул. Жигиттер, жакшы иштеңиздер. Yanı koyduklar. Bunlar girip çıkalım. Ha, region göster. Birinci çocukta sigirsin. Hiç kim başkanı olacak mı? Hiç kim turulacak? Ne başka tabii? Basma. Koyçu. Tatlarla geliyor. Bence. Yalan etsin. Sizin geliriniz yönünde altına aytılıp atkanda, ondan keyin sözsüz bir planlar menен kelgen boluşumuz gerek. Anан bizde баягы Кыргызда жаман адат бар да, биринчи жетекчи, экинчи жетекчи баштаган ишин таштап коет да. Бул жакта сиздин аракетиңиз кандай болот деп? Мана ушул эле суроо. Облыста кайсыл жумуштан баштаган атасыз? Анан эгер кабарыңыз болсо, азыр Алабыкта иштен бери кенинде катуу өрт чыгып алынып, алар боюнча да кандай? Башынан кайсы кадамдан баштайсыз? Баштай бер. Урматтуу журналисттер, саламатсыздарбы? Мына бүгүн дайындалдым. Эми биринчи кадам бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биздин облусубуздун аймагында оору күчөп атат бүгүнкү күндө. Элдерибиз мына больницаларга батпастан эң биринчи кадам ушул оору менен күрөшүшүбүз керек. Биздин элдерибиздин эң негизгиси ден соолук да. Ушул ден соолук, элдин ден соолугу үчүн күрөшүп, Кудай буйрса эртең мен өзүм кечинде больницадан чыктым. Азыр Равшанбек Азатовичке дагы айттым. Себеби мен бул ооруну өзүм башыман өткөздүм да. Бир жума неме сурадым. Реабилитация кылып алайын өзүм деди. Ал макул болду, пандемия кечин. Ошондуктан мен чыккандан баштап базарларды, эл топтолгон жерди бардыгын күчөтөбүз. Укук коргоо органдарын, тийиштүү органдарды, ошол кандай штраф салына турган бардыгын салабыз. Элди биз азыр алып чыгып кетпесек, мына бул оорудан көрүп атабыз, көптөгөн адамдарыбыз көз жумуп кетет да. Ошон үчүн эң биринчи кадам элдин ден соолугу. Ден соолугун карайлы. Анан калган
экономика, кышка даярдык, Кудай буйрса убагында чыгып кетебиз. Кечиресиз, ошондо сиз дагы ковид иллети менен оорудуңуз Жок, кандай? ковид эмес. Жеке башка, э? Башка. Ковид 2 анализин тең отрицательный чыкты, андай эмес. Бирок пневмония 35% деди, бирок Кудай буйрса жакшы. Кыйын кырдаалда келдиңизби кызматка? Эми сөзсүз кыйын кырдал. Бүгүнкү күндө мына экономикабыз кичине аркага кетти. Бардык мына шайлоо өткөрөбүз деп, анан мына өлкөбүздө кичине окуялар болду. Көп нерседен кичине артыраак калдык, бирок Кудай буйрса жетишебиз. Алдына чагыбыз бар. Облуста эпидемиологиялык абал болупту да, өзүңүз айткандай. Негизи ашык айтсаңыз, кандай чараларды көрөсүз бул багытта? Эми бул багытта адам баягы минимизация кылыш керек. Адамдарды үйүлгөн жерден мына базарларда жүрөт азыр бүгүнкү күндө. Билбейт ата кандай оору менен ким жүрөт. Ошонун баардыгын маска тагыш керекпи, маска тагыш керек. Маскасы жокпу, коргоо органдарына тапшырманы беребиз, штрафты салат, масканы тактырат. Кечиресиз, сиз бүгүндөн баштап ишиңизди баштайсызбы же бир жумадан дарыланып анан кайра чыгасызбы ошондо? Мен биринчи күндөн чыгам, бир жума. Бир жумадан кийин чыгасыз, э? Ден соолугуңузга байланыштуу. Ден соолугума байланыштуу. Өзү кечинде немеден чыктым, больницадан. Анан бүгүн сурансам макул болду. Кийинки понедельниктен Кудай буйрса ишти баштайбыз. Эми Социалдык желилерде сизде ташкенттин өкүл улуу келет деген варианттар айтып атты. Комментарийиңиз кандай болот? чынында эле өкүл Туугандык байланыштар боюнча. Эми өкүл бул болгонум үчүн аны жашырганда эмне бар эле билет. Азыр мен өкүл улуу эмесмин деп айткан болсом, анда жашырып койду дейт. Өкүл улуу болгон үчүн эми ал өкүл бала болгонума мен 22 жыл болду. Эми бүгүнкүгө эч кандай тиешеси жок болуш керек. Рахмат. Анан областтын алтын өндүргөн аймактарында басып алуулар болуптур. Анан кийин ал жерде өрттөнүүлөр болгон дейт да. Бул сиздин көз карашыңыз. Ал нерсени мен азыр сиздерден уктум. Азыр мен тийиштүү адистерди чакырып, аларга тапшырманы берип, анан ал боюнча иш алып барабыз. Орун басарларыңыз ордунда калышпы же аларда дагы кадрдык өзгөрүүлөр болдубу? Эми кадрдык өзгөрүүнү мен азыр айта албайм. Жумуштун жүрүшүндө аны карап көрөбүз. Эми кандай жумуш аткарат аны? Рахмат. Рахмат сизге.